Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы. Тарых мугалими Таалайбек кызы Айбеда. Дүйнө тарых предмети 11-класс. Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Биз сиздер менен кезектеги онлайн сабакты баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабактагы максатыбыз. Биз үйрөнөбүз. Белгилүү критерийлер боюнча экиден тарыхый окуяларды, көрүнүштөрдү анализдөөгө. Биз жасайбыз. Суроолорго жооп беребиз, окуйбуз жана жазабыз. Жыйынтык. Чыр чатактан качууга, ошол эле учурда патриоттуу инсан болуп калыптанууга багыт алабыз. Алгач үй тапшырмасын текшерип алалы. Төмөндө берилген суроолорго ооба, жок деп гана жооп беребиз. Анда кеттик. Биринчи суроо. Палеография жазуу эстеликтерин жана жазуунун тарыхын изилдейби? Ооба. Экинчи суроо. Карл Маркстын 5 коомдук экономикалык формациясы. Алгачкы жамааттык коом, кул ээлөөчүлүк коом, феодалдык, капиталисттик жана коммунисттик коом. Бул туурабы? Ооба. Үчүнчү суроо. Эң алгачкы пирамида Хеопска таандыкпы? Жок. Төртүнчү суроо. Вавилон шаары, башкача айтканда, Бабили сөзү Кудайдын дарбазасы дегенди билдиреби? Ооба. Бешинчи суроо. Эң алгачкы мамлекет эки дарыя аралыгында пайда болгонбу? Жок. Анда балдар, биз бүгүнкү сабактын темасы жаңы теманы жазабыз. Биринчи дүйнөлүк согуш. План. Согуштун башталышы, согуштун жүрүшү, Париж конференциясы, Версаль тынчтык келишими жана Вашингтон конференциясы. 20-кылымдын башында ири дөөлөттөрдүн ортосунда дүйнөнү бөлүштүрүү негизинен аяктаган. Анын жыйынтыгында колониялардын көпчүлүгү Англия, Франция ээлеп алышып, Германия, АКШ жана Япония колониялары аз болуп калган. Ушундан улам бул мамлекеттер дүйнөнү кайра бөлүштүрүүгө аракеттене баштаган. Германия 1879-жылы согуш блогун топтоого киришип, Австро-Венгрия менен согуштук союз түзгөн. 1882-жылы ага Италия кошулуп, Үчтүктөр союзу түзүлөт. Буга жооп кылып, Англия, Франция жана Россия 1907-жылы согуштук коалицияга, Антантага биригишкен. 1914-жылы 28-июнда Босниянын борбору Сараевте сербиялык улутчулдар тарабынан Австро-Венгрия тактысынын мурасчысы Франц Фердинанддын өлтүрүлүшү согуштун башталышына шылтоо болгон. Германиянын көкүтүүсү менен Австро-Венгрия Сербияга орундалбас талап коюп, ага канааттандырарлык жооп албагандыктан 15-июлда айрым маалыматтар боюнча 18-июлда Сербияга каршы согуш ачкан. Бул окуяга жооп катары Россия эртеси күнү эле мобилизациялоону баштаган. Германия Россиядан мобилизациялоону токтотууну талап кылат, бирок оң жооп ала албаган Германия 1914-жылы 1-августта Россияга, 3-августта Францияга согуш ачат. Ортодогу Бельгиянын бейтараптыгынын бузулушу Улуу Британиянын согушка кирүүсүнө шылтоо болгон. Англия менен бирге анын доминиондору жана Индия да кошулган. 6-августта Россияга каршы Австро-Венгрия согуш жарыяласа, буга жооп катары Англия менен Франция Австро-Венгрияга согуш ачкан. Кытай да өз аймактарын кайтарып берүү талабы менен кайрылган. Япония Германиядан канааттандырарлык жооп ала албагандыктан 15-августта ага каршы согуш жарыялайт. Ошентип, биринчи дүйнөлүк согуш башталат. Мындан көп өтпөй эле согуштук кармашуулар Бельгиянын, Франциянын, Чыгыш Пруссия, Галиция, Сербия, Палестина, Закавказье жана Африкага, ошондой эле океандардагы аралдарга жайылып олтуруп, согушка жалпы 38 мамлекет тартылган.
5 миллион адам мобилизацияланып, анын 10 миллиону курман болгон. Негизинен Антанта согуштук блогуна кирген өлкөлөрдүн максаты төмөндөгүдөй эле. Англия дүйнөдө биринчи болуу жана Герман экспансиясын токтотуу. Франция өзүнүн аймактарын кайтарып алуу жана дүйнөдө биринчи болуу. Россия соода сатыкты эркин жүргүзүү, Кара деңизге өз таасирин күчөтүү болгон болсо, Үчтүктөр Союзуна кирген өлкөлөрдүн максаты төмөндөгүдөй. Германия Европага гегемондук кылуу ниети. Австрия-Венгрия Балкан жарым аралын өзүнө каратуу максатында, ал эми Италия Тунисти алуу максатта болгон. Ал эми согуштун жүрүшүндө 1915 жылы Германия жана Австрия-Венгрия Россияны согуштан чыгарууга аракеттенип, катуу сокку урушат. Орус армиясы оор жоготууларга учураганда карабастан туруштук берген. Тактап айтканда, өлгөн жана жарадар болгон аскерлердин саны 850 миңге жетип, 900 миңдей адам колго түшкөн. Үчтүктөр Союзуна Болгария кошулуп, алар Австрия-Венгрия менен бирдикте Сербияны талкалашат. Үчтүктөр Союзу Төрттүктөр Союзу деп атала баштаган. Ага Австрия-Венгрия, Болгария, Германия жана Осман империясы кирген. Ошол эле учурда Антантанын курамына Италия да кирет. Батыш фронтунда абал жыл бою өзгөрүүсүз болуп, эки тарап тең акырындык менен күч топтой беришет. 1915 жылы Германия Йпрдын алдында англичандарга карата тарыхта биринчи ирет уулуу хлор газ чабуулун колдонуп, натыйжада 15 миң адам ууланып, анын 5 миңге жакыны каза тапкан. Ошондон тартып аскерлер милдеттүү түрдө противогаз колдоно башташкан. Эки тарап тең согушта ууландыруучу газ колдонууга тыюу салынган конвенциянын шартын бузуп, химиялык куралдарды жигердүү колдонушкан. 1916 жылы Батыш фронтунда Вердендин алдында немецтик аскерлердин чабуулу башталат. Бул эң оор кандуу салгылаш Германияга жеңиш алып келген эмес. 1917 жылы Антанта бир мезгилде бардык фронтто чабуул коюуну пландаштырат. Германия болсо тескерисинче кургактыктагы согуштук аракеттерди жүргүзүүдөн баш тартып, Англияга каршы суу астында согуш жүргүзүүнү чечет. 1917 жылы 1 февралда Англияга жакындаган германиялык кемелер биринен сала бири ырайымсыздык менен чөктүрүлгөн. Анын эртеси эле күнү АКШ Германия менен дипломатиялык мамилелерди токтотуп, согушка кирген. Германия өкмөтү Мексиканын президентине эгерде АКШ Германияга каршы согуш ачса, аны басып алуу тууралуу сунушун билдирип жазган каттын америкалыктар тарабынан кармалып калышы шылтоо болгон. АКШ 1917 жылы 6 апрелде Германияга каршы согуш жарыялайт. АКШнын согушка кириши Антантанын жеңишинин негизги фактору болгон. Брест тынчтык келишими 1918 жылдын башында Чыгыш фронтунда Германия менен большевиктик Россиянын ортосунда түзүлгөн. Ал келишимдин шарты боюнча Россия Украинадан Финляндияга жана Балтика боюндагы мамлекеттерге карата өз талаптарынан баш тартууга, Түркияга Карс, Ардаган жана Батуми аймактарын берүүгө, 6 миллиард марка суммасындагы репарация төлөөгө мажбур болгон. 1918 жылы март айында Герман армиясы Батыш фронтунда чабуул баштаган. 18 июлда француз армиясы контрчабуулга өтүп, Герман армиясы чегинүүгө аргасы болот. Жеңилип бара жаткан
Герман армиясынын башчысы Гинденбург император Вильгельм экинчиге тынчтык жөнүндө сүйлөшүүлөрдү баштоону сунуш кылат. 1918 жылдын күз мезгилинде Болгария, Австро-Венгрия жана Оттоман империясы согуштан чыгышат. 1918 жылдын 11 ноябрында Кампен токоюндагы Ретон станциясына жакын жерде Германия жеңилип, натыйжада Германия, АКШ, Улуу Британия, Франция жана башка өлкөлөрдүн ортосунда жарашууга кол коюлган жана Биринчи дүйнөлүк согуш аяктаган. 1919 жылдын 18 январында Париж конференциясы ишин баштаган. Конференция тыныгуулар менен 1920 жылдын 21 январына чейин созулган. Ал АКШ, Улуу Британия, Франциянын үстөмдүгү астында өткөн. Германия жана анын союздаштары алар менен түзүлүүчү келишимдин долбоорун иштелип чыккандан кийин гана конференцияга катыша башташкан. Советтик Россия болсо конференцияга чакырылган эмес. Париж тынчтык конференциясы Германия, Австрия, Болгария, Венгрия, Түркия менен түзүлүүчү келишимдерди даярдап, Улуттар Лигасын түзүү жөнүндө чечим кабыл алышкан. Европада мурдагы Россия империясынын курамынан бөлүнүп чыккан 4 мамлекет пайда болгон. 1917 жылдын 31 декабрында Советтик Россия Финляндиянын, 1919-20 жылдары Эстония, Литва, Латвиянын көз карандысыздыктарын тааныган. Ошондой эле Австрия жана Венгрия өлкөлөрү түзүлгөн. Тынчтыкты сактоого багытталган эл аралык уюм Улуттар Лигасы уюшулган. Версаль тынчтык келишими Германия менен түзүлгөн. Версаль тынчтык келишиминин негизинде Германия аймагынын 8/1 бөлүгүнөн айрылган жана колонияларын Англия, Бельгия, Япония бөлүп алган. Эльзас жана Лотарингия Франциянын карамагына өткөн. 3 округу Бельгияга, Силезиянын бир бөлүгү Чехословакияга, Пруссиянын бир бөлүгү Поморье, Познань, Польшага, Түндүк Шлезвиг Данияга өткөн. Анын армиясынын саны 100 000 адамдан ашпоого тийиш болгон. Германияга суу астында сүзүүчү кайыктарды согуштук жана деңиз авиациясын кармоого, Рейн облусуна гарнизондорду жайгаштырууга тыюу салынган. 132 айрым маалыматтар боюнча 132 миллиард алтын марка эсебинде репарация төлөөгө мажбур болгон. Анын 52%-ын Франция, 22%-ын Англия, 10%-ын Италия алган. Вашингтон конференциясы 1921 жылдын 12 ноябрынан 1922 жылдын 6 февралына чейин болгон. Ага АКШ, Улуу Британия, Кытай, Япония, Франция, Италия жана башка өлкөлөр катышкан. Анда Азия өлкөлөрүндөгү абал жана куралсыздандыруу маселелери каралган. Париж жана Вашингтон конференциялары эл аралык мамилелердин жаңы системасынын негизин түзөп, согуштан кийин эл аралык саясатта тынчтыкты сактоого зор таасирин тийгизген. Үйгө тапшырма балдар. Согуштун себептерин, согуштун жүрүшүн жана жыйынтыгын, ошондой эле тынчтык конференцияларды окуп, түшүнүңөрдү жазып келесиңер. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман болгула.